Boş. Al özünüzler bilip durgan Şakirov көчөдө. Şakirov көчө. Снос десе ызылдайбыз. Анан башка мамлекеттин жолдорун көрүп дагы сустанабыз. Анан бирок мынантип жолдун боюна унааларды токтотуп алабыз. Эки кылып. Анан ушулар пробка жаратат. Оштун мэриясы, жергиликтүү бийлик оларга да көз бар. Жол салып эле таштап койсоң мынантип эле бардак кылып туруп анан өзүбүз пробка кыла беребиз. Берге 6 катар кылып жол салсаң деле адамдар ушундай экен да, түшүнүгү жок. Мына кафелердин өздөрүнүн парковкасын кыл деп милдеттендириш керекпи дейм да. Патрульный милицияларды иштетиш керек да. Мына жерге тургузуп, мына жолдун боюна койбогула машинаны деп жүктөп алып, олчойтуп, штрафты салып, мына кафелердин керек болсо өздөрүнө парковка кылдырып, мына өзү дегери жол мына. Бул жагы 2 катар, наркы жагы 2 катар, 4 катар жолу бар мынакечи. Бирок мына өзүбүз кысып атып эле шуну алып койсоң. Ар бир бардык көчө ушундай бизде оштойт мына. Каалагандай жер коюп коет мына. Остановканы уруу ойнойт. Мына остановканы көрдүңөрбү? Остановка, не остановка, уруам ойнойт да. Бизде тартип жок өзүбүздө. Анан кийин өзүбүз ыйлактайбыз. Жолубуз тыгын, пробка 1000 болуп атат. Мына ошол кафелерди бардыгы, ишкана, кафе, мына курулуш компанияларды полностью милдеттендирип парковка кыл, болбосо мына жердеги унааларды патрульный милицияларга тапшырманы дадыл бериш керек да. Алып бар дагы олчойтуп кое бербе. 20 000, 30 000 кеминде ушундай кылып туруп 1 ай иштесем, мына жерде эч ким токтобой калат. Болбойт да, бардак мына.